чырактай балдар адашып калганын билишет, бирок поздно. Алар 5 жылдан 7 жыл, 10 жылга чейин кесилип кетишет. Эң чоң проблема бул наркотика. Азыркы ошол Бишкек шаарыбыздагы жергиликтүү региондорлордо болобу, бул жанагындай химиялык заттар. Ал жака барса дагы не получается, бул жака барып урунат, болбой калат, тияга барып урунат, болбой, ата энеси болсо түшүнбөйт, сиз айткандай. Брат, эмне болмогон эле, эмне болуп атасың, айт, чегип кое бербейсиңби, түчү, баарынан өзгөчөсүң деген учурлар болуп калат. Мындай учурда ошол стоп кылуу үчүн көбүнчө эркектердин намысына тийип, ошол нерсеге үгүттөгөн учурлар болот. ЮНИСЕФтин колдоосу менен мен Дениз Ак жашоону танда медиа компаниясы башталды. Мына ушул медиа компаниянын алкагында YouTube, Instagram баракчаларыбызда жаштар үчүн маанилүү темаларды талкуулаган подкасттардын сериясын сиздерге сунуштайбыз. Мына бүгүн биздин биринчи коногубуз спортчу Бусурманкул Абдибайыт уулу. Кош келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи эле бүгүнкү подкастта биз сиздин спорттогу карьераңыз эмес, сиздин жаш кезиңиз, бала чагыңыз, негизи ошо бала чагыңызда кылган тандоолоруңуз, кызыгууларыңыз, анан кандай чечимдерди кабыл алып, башкаларды мындай шыктандыруучу, мындайча айтканда, стимул беретиндеги бир подкаст болмокчу деп ойлойм. Кош келипсиз. Рахмат Медина айым. Сиздер менен да көрүшүп атканыңызга кубанычтабыз. Буюрса алдыда жакшы маек болот деп ойлойм. Рахмат. Мындай дароо эле баштап турган биринчи суроом. Жаш кезиңизде сиз кандай бала элеңиз? Эмне болуп спортко кызыгып калдыңыз? Тентек белеңиз же тескеринче жоош болуп баарын угуп, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзү балалык чагым кичим экеним Ош областына карашы Чоң Алай районунда өттү, Чак деген айылда. Эми ошол жаш кезде эле өзүм механик, атам механик болгон, апам үй хозяйкасы болгон. Мына ошол кишилердин тарбиясын алып чоңойдум. Өзгөчөлөнгөнүм бул менин ушундай энергияга бай бала болчумун. Такыр бир жерде турбаган. Азыр деле апам айтат, ошо төрөлгөндөн баштап эле ушундай жан элең деп анан иш кылса эч жерге батпай, айылдын аркы бурчунан берки бурчуна чуркап, тоого чуркап, тиги бул кылып жүрүп, ошол баягы өзүмдүн физикалык активный өзгөчөлүгүмдү өзүм дагы байкагам. Анан ошол ичимдеги оргуштаган энергетика, мындай бир нерсе жасасам, жаратсам деген ойлор төтүп жүрүп, ушул спортко келип калдык десем болот. Сонун. Негизи эле бул спортко келишиңизге айлана чөйрөңүздөгү адамдар таасир этти беле? Балким ата энеңиз, мугалимиңиз же досторуңуз болушу мүмкүн. Негизи бир нерсеге кадам таштаганда кандайдыр таасир күч болот го. Бул эми многофакторный показатель деп коет. Мисалы, бир жагынан ата энеңдин тарбиясы, бир жагынан өзүңдүн генетикалык түзүлүшүң, экинчиден ошол жанагы биз өзү Чоң Алай району 2500дөн 3000 метр, 2300дөн 3000 метр деңгээлге чейин жайгашкан. Мына ушул жерде баягы абасы бийик жерде, тоолуу жерде өскөнүнө байланыштуу дагы ал жактын дагы мындай мага болгон таасири бар деп ойлойм. Андан сырткары эми баягы биздин мына эгерде таркыбызга кайрылып көрө турган болсок, биздин ата бабаларыбыз негизи эле кыргыздын каны, генетикасы күчтүү болгон десем болот. Себеп дегенде бул көчмөндөр. Биз ар дайым ушул тоолорду аралап көчүп жашаганбыз. Анан мекенди, элди, ата энени, балдарын коргоо биз үчүн ушул кыргыз журтчулугу үчүн бул өзүнчө чоң фарз болгон, милдет болгон. Анан ошол кичинекей жагынан эле баягы аталарыбыз балдарынын канына сиңирип, ушундай бир баатыр болууга, ушундай бир жөндөмдүү болууга, өжөр болууга үндөп келген. Мына ошолордун бардыгы баягы генетикадан генетикага өтүп, ошол биздин негизи эле баягы кыргыз жигиттери, мен эле эмес, мына канчалаган спортчу, мыкты жигиттерибиз бар. Ар кайсы тармактагы мыкты жигиттерибиз, айымдарыбыз бар. Мына ошолордун бардыгы ушул биздин генетикадан деп дагы айтсак болот. Сонун.
Бирок генетикадан тышкары дагы менимче мындай сөзүн айтып, акылын айтып, сен мисалы үчүн ушул спортко барсаң дагы сен мындай жакшы жеңиштерге, ийгиликтерге жетесиң деп мындай көзүн жеткен, сиздин потенциалыңызды көрө берген адамдар да болгон да. Анан кийин ошол жаш кезиңизге спортко жаш кезиңизде келдиңиз, анан кимдин сөздөрүн укчуңуз эле? Сиздин мындайча айтканда устатыңыз ким болду? Эми айылда жүргөндө такыр мындай анчалык деңгээлде баягы эме кылган учур болгон жок. Себеп дегенде биз постсоветтик союздан кийин төрөлүп калдык. Андан кийинки учурлар өзүңүздөр билесиздер, жагдай ар кандай экономический адамдардын моралдык жактан кризистер болгон. Ошол мезгилде чоңоюп калдык. Бирок ал мезгилде көп деле спортту ушундай даңазалаган нерсе аз болчу. Анан бирок мен Бишкек шаарына ушу спорт деп келгем. Бияка келгенден кийин ошол Кенжебек Оронович Чекеров деген агайым бар. Ошол агайдын колуна келип, ошол агайдын тарбиясын алдым. Андан сырткары дагы биздин көп жакшы агайларыбыз бар. Александр Войнухсеевич и башка ошол биздин командабыз агайлар. Биринчиден эле келгенде ошол Кенжебек агайга келгем. Ошол жаш мезгилим болчу. 18-17 жашымда келгем. Мына ушул киши бизге бул тренер десем аздык кылат да. Анан бул тренер деген машыктыруучу эле болуп калат. Устат десем жаңылбайм. Себеп дегенде бизде ошол жашоодо жөн гана спортко эле эмес, ыйманга, таалим тарбияга, жүрүм турумга, ошол социалдашууга бир мындай чоң салым кошкон десем болот. Сонун. Айтып калып атпайсызбы, өзүндай спортко катышып, анын башка дагы өзүңүздүн ошол спортко катышкан досторуңуз болот да. Эми өспүрүм курагыңда сени жакшы жакка дагы, жаман жакка түрткөн дагы адамдар болот да. Анан мисалы, негизи эле мындай карап турсаң, өспүрүм кезиңде бизде эң эле кызык нерсе бул тамеки ичүүгө же ичүү деген сыяктуу нерселер болот да. Анан кийин сиздин дагы ушундай башыңыздан бир тажрыйба болду беле, же сиз андай тажрыйбаны баштан өткөргөн эмессизби? Эми албетте мындай учурлар кездешет. Бирок ошол биздин менталитет, биздин ошол жашоодо мисалы ошо кичинекей мезгилимде эле жүргөндө мен бир ой жүгүтчүмүн да. Өзүм теңдүүлөрдү карачумун, өзүмдөн чоңдорду карачумун. Анан кийин өзүмдөн улуу муундарды карачумун. Эгерде мен чоңойсом ушул кишилердей боломбу, же чоңойсом деле ушул кишилердей болуп ушинтип жашаймынбы, же бир мындай өзгөчөлүк кылып бир нерсе кылсам болобу деген ой келчү да. Анан тамеки чегүү боюнча эми бул жат көрүнүш экенин бизге ушул ата энебиз деле айтып келген. Бирок досторубуз менен ошо кичинекей мезгилде тентектик кылган учурлар болгон. Эмне десем, баягы досторубуз чегип атып, муну чегип көрсөң тигиндей мындай деген учурлар болгон. Бирок мага көп деле ал нерсе кызык эмес болчу. Эмне себептен дегенде, мындай тереңирээк, мындай бир өзгөчөрөөк ой жүгүрткөнгө аракет жасачумун да, кичинекей кезден эле. Ошон үчүн андай учурлар көп болду. Ошол эле криминал же болбосо жаман иштерге баруу, ушундай учурлар досторум айланамда дагы болгон учурлар болгон. Бирок наоборот мен аларды тыйып жакшы жакка, жакшы бир жөрөлгөлөргө үндөгөнгө аракет жасагам. Айтып атпайсызбы, ошол өспүрүм куракта ошол кызыгуу пайда болот депчи. Эмнеге мындай бир жолу эле чегип көрүп, мындай ошол кызыгуу эмнеден оған келип чыгат? Анан кийин эмнеге аны мындай чегип көргүсү келет да ошол жаш өспүрүм? Мисалы үчүн сиздин өзүңүздүн эгерде жеке тажрыйбаңыздан улам айтсаңыз, сизде эмне түрттү ичиңизден? Же балким карадыңыздар, эмнеге жок дей алган жоксуздар? Же өспүрүмдөр жок дей алышпайт? Бул максатсыздыктын бир белгиси десем болот. Себептен адамда алдыда коюлган бир максаты болуш керек да. Мисалы үчүн адам жаш мезгилинен калыптанып өсүп келе жатканда ага багыт берип, анын шыгын ачып, ата энени да көп нерсе эме берет, түрткү берет. Анан ал адам ошол жаш бала ошол нерсеси менен кыялданыш керек. Сен ошондой чоң нерсе менен чын жүрөгүңдөн кыялданып баштаганыңда, башка мисалы үчүн башка чөйрөдөгү башка ошондой кандай десем сапаттар же болбосо ошондой действиялар адамга таасир бербей калат.
себептегенде мен даже мына ошол мезгилде кетип атып ошо тренировкама бир нерсе мешать этсе, ал мага эң кымбаттуу нерсе болсо деле мен алып салчумун да. Жашоомдон алып салчумун. Ошол эле анан баягы кандай десем, максат өзүнүн ордун таба албай жүрүп, ана чегип көрсө чегип көрүп, ушундай боло турбайбы, ушундай деп туруп, мындай зависимостька, ошону кайталоого, привычкага алып кетет. Бул биринчи очередь привычка болот, андан кийин ошо зависимость психологический. Мен Америка жергесинде жүргөндө ушул бир киши менен сүйлөшүп калгам. Өзү американец. Наркобарбордо ошол наркотиктерди айыктыруу боюнча экен да, адис экен. Ошол айтып атат, мен өзүм наркотик менен алектенгенмин, өзүм чеккенмин. Кийин ушуну жеңип чыктым, бир кантип жеңип чыктым дегенде, мен бир нерсе менен алек болуп, ошолдон алган эмени, привычканы, ошол привычканы башка нерсе менен алек болгондо гана жеңе алдым деди да. Демек, биз балдарды ар дайым окуу менен, тарбия менен, жакшы максаттарга кыялдануу менен тарбиялаган болсок, андай нерседен булардын өзү жан дүйнөсүгө эле жийиркеничтүү болот. Андай нерсени өздөрү кабыл албайт. Жаңы эле биз айлана чөйрө жөнүндө дагы кеп кылдык. Бул жерде сиздин ата энеңиз таасир этсе, ошол эле убакта бизге бирдей таасир эткен бул биздин айлана чөйрөбүздөгү досторубуз. Бизде деген азыркы коомдо бекем сакталган стереотиптүү нерселер бар. Мисалы үчүн эркек болсоң, сен сөзсүз эле күчтүү болушуң керек, сен сөзсүз эле мындай башы болушуң керек да, сен деген мындайча айтканда крутой бир адамдын рол моделу болушуң керек деген нерсе. Анан кийин ал нерселер сөзсүз эле сиздин жашооңузга таасир этпей койбойт да. Мисалы үчүн ошондой нерселерден жанагындай сен эркек болгондон кийин бул тамеки менен чегип коюшуң керек да, бул эч нерсе болбойт. Кийинкисинде жашооңо эч кандай таасир этпейт. Бир эле жолу менен чегип көр, андан кийин болду. Бир эле жолу колдонуп көрөбүз, андан кийин унутуп калабыз деген сыяктуу нерселер дагы сизге кантип таасир эткен жок? Андан кийин ушундай сиздин айлана чөйрөңүздөгү досторуңуз дагы деле ошо өспүрүм кезиңизде болгонбу деген суроо. Жакшы суроо болду. Баягы айлана чөйрө бул адамды калыптануусуна, анын социалдашуусуна чоң бөлгө түзүп берет. Чоң түздөн түз таасирин берет. Досторубуз дагы түздөн түз таасирин берет. Кимдер менен сүйлөшсөк, ошолор дагы берет. Эми сиз айтып, мен айткым келет, мисалы үчүн спортто мындай 3 эмеге бөлүп алабыз да. Биринчи ментальный составляющий, бул сенин мүнөзүң, анан жан дүйнөңдүн бекемдиги биринчи орунда турат. Акылың. Экинчи орунда сенин физический, мисалы үчүн ошол дене кубаттуулугуң турат. Үчүнчү орунда бул сенин чеберлигиң, техникаң турат. Эмне үчүн биринчи орунда бул ошол сенин жан дүйнөңдүн бекемдиги, акылың, мүнөзүң турат. Себеп дегенде бой бул психология. Жашоо дагы бул ошондой. Айлана чөйрөң, анан ал психологияга ошол айлана чөйрө чоң таасирин берет. Айлана чөйрөңдүн баалуулугу кандай болсо, сенин да баалуулугуң ошондой болуп өзгөрүшү мүмкүн. Сиз айтып атпайсыз, сиздин досторуңуз азыркы учурда мурунку мезгилдеги достор албетте бар. Досторум бар, кээ бир досторум жок. Мына бир ошол Бишкекке келип, ошол баягы жаш ал жака урунуп, бул жака урунуп, көрөнгөн эшикти такылдатып жүргөн мезгилдеги досторум азыр учурда бир 70-80% жок. Эмне дегенде адамдын ичиндеги баалуулуктар өзгөрөт. Алардын баалуулуктары башка, менин баалуулуктарым башка болуп калганына байланыштуу. Биз жакшы мамиледебиз, бирок ар дайым катташа албайбыз. Тескерисинче мен жаңы досторду тапканмын. Ал адамдар ошол менин көз карашыма, дүйнө көз карашыма, алардын дагы дүйнө көз карашына сапат этет. Бир нерсени сүйлөшө алабыз, бир нерсени обсуждать этип, ага терең ой жүгүртө алабыз. Мына ошон үчүн дос табууда жөн эле сен менен барып кафеде отуруп же барып бир клубтарда отуруп эс алуу үчүн эмес, балким сен отуруп ошо менен кенен сүйлөшө алып, өзүңдүн
ой эркиңди, жан дүйнөңдү, ой жүгүртүүңдү айта алсаң, айта алса, бири-бириңердин мындай мировоззрениеңер келишсе, энергетикаңар келишсе, мына ошол адам менен сен достошуп кете бересиң. Себеп дегенде силердин баалуулуктарыңар бир болуп калат. Эркектер айрыкча бизде ушундай болуп калат, баягы көчөдө жүрөсүң, анан кийин людский, анан кийин трасса тигиндей мындай дешип бири-бирине эме кыла беришет. Мисалы үчүн, брат, эмне болмок эле, эмне болуп атасың, айт, жеп кое бербейсиңби, ичип кое бербейсиңби, түйчү баарынан өзгөчөсүңбү деген учурлар болуп калат. Мындай учурда ошол стоп кылуу үчүн көбүнчө эркектердин намысына тийип, ошол нерсеге үгүттөгөн учурлар болот да. Сен өзгөчөсүң деп. Бирок ошол чөйрөнү тандап алгандан кийин кээ бир балдарыбыз, көпчүлүк балдарыбыз тормузга албай калат ошол жерде. Эч нерсе болбойт экен, хорошо эме кылып, сен баягы өзүңдүн жан дүйнөңдөгү эмеңди, баалуулугуңду курбайсың, сен наоборот алардын баалуулугун өзүңдүкүдө сезип алат. Сезип алып, баягы пустотасын ошо менен толтурат дагы, анан ошолор менен чогуу аралашып кетишет да. Мына ошон үчүн адамзатка ошо ички баалуулугу бул эң чоң нерсе. Мына ошол даже ошол нерсе болгон учурда дагы сен ички баалуулугуң менен алардын баалуулугу мындай тескери карама каршы келип атканын сезип атсаң, сен ал чөйрөдөн кетишиң керек. Сен өзүңдүкүн гасить этип жок кылып, алардыкын дагы өзүңдүн баалуулугуңдай, өзүңдүн жашоо максатыңдай коюп алсаң, анда ошол чоң заблуждение болуп калат. Азыркы коомдогу жаштардын эң чоң проблемасы эмне десе, бул алкоголь эмес. Бул чылым чегүү дагы эмес. Эң чоң проблема бул наркотика. Азыркы ошол Бишкек шаарыбыздагы жергиликтүү региондорлордо болобу, бул жанагындай химиялык заттар. Аптекалардан арзан сатып алышып, тигиндей мындай кылышып, мына ушу менен көбүнчө жаштар салек болуп калган учурларды көрүп атам. Же болбосо ошо наркотикаларды ташыган учурлар дагы болуп калды. Мына биз досторубуз менен чоң Кара Балта жергесине чейин барып келдик, жаштар колониясына чейинчи. Ал жактагы балдар ушундай чырактай балдар адашып калганын билишет, бирок поздно. Алар 5 жылдан 7 жыл, 10 жылга чейин кесилип кетишет. Аларды артка кайтарыш кыйын. Мына ушундай адашуунун айынан, ушундай баягы ичиңдеги максат туура эмес болгонунун айынан, же болбосо ошону баягы пустой калтырып коюшат да көбүч. Мындай недоразвитие болуп калат дагы, мына ошону карман албай калгандыктан адашып калып, кийин анан ойлошот да, ушундай болуп калды, жашоом ушундай болуп калды депчи. Биз мен айтмакмын жаштарга. Жашоодо мисалы үчүн силер биз ойлогон эле биздин акылыбыз жеткенден башка өтө чоң жашоо бар. Мына ошол жакка ой жүгүртүшүбүз керек. Демек, бир аз жашоодо максаттын жетишпегени сени ушундай терс адаттарга алып келиши мүмкүн деген нерсени айткыңыз келип атат, Сонун. Сиз деген мисал үчүн ошондой өспүрүмдөргө жанына келип, досуна келип бир эле жолу чегип көрбөйсүң деп айтып, жок деп айтуу дагы бул чоң күч турбайбы анда, Ооба, албетте. Себеп дегенде ар бир нерседе айтып атпаймынбы? Ошол өзүңдүн кыялданган нерсең болсо, ошого жетүүгө боло турган максатың болгон болсо, ичиңде ошол нерсе жашаган болсо, анда сен көп нерседен мындайча айтканда баш тартып коесуң. Мына ошол сыяктуу эле андан кийин ошол жаштарыбыз дагы билиш керек, что бул жаман сапат экен, тескери сапат экен деген. Улуу муун дагы аны мындай биринчи мисалы үчүн тамеки чыккандачы, Америкада аны ушунчалык реклама кылышкан, ден соолукка пайдасы, то есть зыяны жок, пайдалуу деп реклама кылышкан. Анан кийин убакыттар өтүп, аны баягы врачтар билет, тиги изилдегендер, адистери билет, зыяндуу экендигин. Бирок элди ушунчалык караңгылыкка үгүттөгөнгө аракет кылышкан да. Кийин эл билген, аны эл зависимый болуп, привычка болгондон кийин аны эл зыян экендигин билгенде дагы чеге бергенге мындай эме кылып койгон да, заложник кылып коюшкан.
Бул жерден ушундай романтизациялап болгон атпайбызбы? Табактар деген Американы ошол Америкада эптеп бир нерсе кылып реклама кылыш үчүн депчи. Анан кийин ошондой рекламаларды көрүп атып, ошондой жанагындай бизде бар го острые козырьки деп көрүп калышат. Ошол жактан дагы темекини чегип атып, демек ушундай темекиди чексем, мен өзүмдү крутойраак сезип калат турбаймынбы? Мен деген укмуш болуп, өзүмдү чоңураак адамдай сезип, өзүмдө ошондой жүрүп баштасам керек деп, мындай адамдарга аябай катуу таасир этет го дейм, мындайча айтканда пропаганданын күчү деп айтсак болот да. Анан сиз үчүн мына ошондой кабыл албаш үчүн сиз үчүн ошол чыныгы күч, анан эркиндик эмнеде анда? Бул ар бир адамдын духовный составляющий деп коет да. Внутренний духовный составляющий, жан дүйнөсүнө байланыштуу. Кээ бир адамдардыкы ошол порогу бийик болот, кээ бир адамдардыкы мындай анчалык жетиле элек болушу мүмкүн. Мына ошондон көп нерсе мындай зависит этип калат. Эми ошол жан дүйнөңдөгү күч сени ар кайсыл терс таасирлерден, тез көрүнүштөрдөн тосуп, сени жакшы жакка жетелеген ошол жан дүйнөңдөгү күч. Внутренний духовный составляющий кыргызчасын түшүндүңүз окшойт. Ооба. Өзүңө болгон ишенимиң бекем болсо, өзүңдү көзөмөлдөй алсаң, ошого эле дисциплина, сизде ошого көзөмөлдөп, өзүңүздүн дисциплинаңызды бекем кармап турган нерсе бул ишиңизде жан дүйнөңүздөгү бекемдикпи? Ооба. Практикалык жолду айта турган болсокчу, өспүрүм жаштар үчүнчү, анткени биз деген мындай сонун нерселерди айтышыбыз мүмкүн, бирок ал деген жаш 14 жаштан бери 18 жаштагы курактагы, өткөл курактагы балага аны кабыл алып өтө эле кыйын да. Анан кийин стресс болгондо, сенин айылыңда, чөйрөңдөгү эч ким ата энең да түшүнбөйт, жада калса байкең дагы сени ушинтип уруша берет да, сен деген адам болушуң керек деген нерсе дагы ага көп таасир эте бербейт да. Анан кийин бала максатын табыш үчүн анда эмне кылыш керек да? Ошонун алдын алууда, мисалы үчүн, азыр сиз айтып атасыз, переходный возраст деп атасыз да, мындайча айтканда, ушундай стрессовый моменттер, дүйнө таанымында мындай бир энергетикалары күч, бирок баягы дүйнө таанымыга жетишпей, ошондон мындай бир ордун таба албай, же бир максатын таба албай, ушундай стресс болушу мүмкүн да, ушул инсандар. Аларга мына дал ушул айтып атам, ата энеси бере албаган тарбия болсо, анда ушундай спорт залдар, же бир чоң окуу жайлар мындай багыт бере турган. Мына ошон үчүн жаштарга айтмакмын, спорт менен машык кыла. Мен силерди спорт чоң бир намыс коргоп, намыс талашып, чоң бир профессионалдык деңгээлде эмес. Сен инженер болосуңбу, айтишник болосуңбу, мугалимсиңби, же башка бир профессиянын кесибисиңби, бирок сен өзүңө өзүң коргой ала тургандай деңгээлде, өзүңдүн денеңди чыңдай ала турган деңгээлде мындай күчкө ээ болушуң керек. Анан мындай ой жүгүртүп, мен ойлоп аткан проблема бул кичинекей эле нерсе турбайбы? Кээ бир учурда ушундай баягы адамдар, жаштарыбыз жажатый болот дагы, ал жака барса дагы не получается, бул жака барып урунат, болбой калат, тияга барып урунат, болбойт, ата энеси болсо түшүнбөйт сиз айткандай. Курбуларыны же досторуну карасалар, ичим чегип, ошол мындай десем, ошону убактылуу баягы жан дүйнөсүнү эс алдырып, убактылуу баягы проблемаларды унутуп, ошого аракет жасашып турса, ушундай кылсак унутат турбайбызбы, ушундай кылсак мындан арыла турбайбызбы деген нерсеге келип, ошону кайра кайталай берип, анан барып убактылуу мен проблемамды унутат экенмин, барып стресске батат экенмин дагы, анан барып ичип кетсем, чегип кетсем, убактылуу андан чыгат экенмин, анан кайра кирип ушул барып адатка айланат дагы, анан ошол зависимость болуп калат. Барып туруп жаштарыбызды эң талкалай турган нерсе ушул. Кыздарыбыз деле машыкса болот. Эмнеге болбойт? Себеп дегенде, өзүңүздөр дагы азыр көрүп атасыз, сиздер деле жакшы билесиздер, мен Америка өлкөсүндө жашаганмын, Европа өлкөлөрүндө жашаганмын, Азия өлкөлөрүндө, Япония, Корея, мисалы, ушундай чоң державаларда, чоң өнүккөн мамлекеттерде жашап, алардын менталитетин, алардын жашоосун көрүп келген инсан катары айтам. Айымдарыбыз эмнеге болбойт? Алар да машыксын, алар дагы өзүнү карасын. Мындайча айтканда, бизде барын эме кылып, мындай нагрузка кылып эле, баягы запрещать эте бергенибизде кээ бир нерселер болбойт. Бирок биз ошого ыңгайлаштырып шарт түзүп беришибиз керек. Айымдарга өзүнчө залдарыбызды жакшы түзүп берип, окуу жайларыбыз мисалы үчүн түзүп берип, жатаканаларын түзүп берип, мындай бир шарт түзүп беришибиз керек. Мен айыл жергесине барып келдим, командировка кылып.
мына ушул жакта мен жакшы көрүнүш көрдүм. Эжекелерибиз, жеңелерибиз спорт залдарга барып, өздөрү ичинен жаап алып, топ ойношот экендер. Кандай сонун көрүнүш? Светский өлкө болгондон кийин, бирок көп нерсе бизде мындай мамлекетте тыя бербейт. Спорт залга барып, же обществода мындай кылып, же тигиндей мындай дебейт. Ошон үчүн айымдарыбыз бул демек баардыгына бирдей шарт түзө турган болсок, бизге кийинки Айсулуу Тыныбекова же биздин Айпирей сыяктуу көптөгөн жаңы спортчу кыздарыбыз чыгат дегенге сонун нерсе болот экен. Анан кийин сиз 15 жашыңыздагы Бусурманкулга кеңеш айтууга мүмкүнчүлүгүңүз боло турган болсочу, сиз кандай 3 кеңеш айтат элеңиз? Мен ойлойм, кичинекейимдеги Бусурманкул баягы ар бир адамдын өзүнүн кичинекейдеги чагы бул жан дүйнөсүндө жашайт да. Кээ бир учурда ал ошол жанагы ата энесинин алдына барганда эле ойгонуп кетпесе, же ошо курбуларынын жанында турганда ошол кичинекей жаш баладай болуп, андай жакын досторунун арасына барганда эле ошондой жаш баладай болуп калбаса, ал ар дайым ичинде жашайт да. Менде дагы ошондой. Анан эми мен айтмакмын, туура эле жолдо баратасың. Дагы чалынуу, кээ бир учурда мүдүрүлүү учурлар болгон. Сомнение кармап, мындай күмөндөнгөн учурлар болгон. Мына ушул учурларда сынба демекмин. Анан эң башкысы ошол биздин жанагы ишибиздеги баалуулукту жоготуп албады. Бусурманкул, менимче абдан сонун сүйлөшүү болду. Анткени ичиңиздеги ошол кичи 15 жаштагы Бусурманкулдун өзүнүн окуясын айтып бердиңиз, өзүңүздүн жашооңуздагы тандоолоруңуз жөнүндө айттыңыз. Ошол эле жаныңыздагы айлана чөйрөгүңүздөгү бүт көп нерселер таасир этет. Ал таасирге карабай спортко келип, азыр спортто сонун ээликтерди жаратып жатканыңызга сиз абдан сонун далил болдуңуз деп эсептейм. Биздин подкастка келип бердиңизге чоң рахмат. Бизде мындай ЮНИСЕФтин атынан мындай сонун биздин белегибиз бар. Кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Анакей. Сизге чоң рахмат. Менимче сиз дагы ондогон, жүздөгөн Кыргызстандагы балдарга, мисалы үчүн спортту пропагандалап, андан ары туура тандоо кылышына сиз менимче сонун рол моделсуз. Негизи эле бүгүн биз Бусурманкул менен спорт, анын жаш кезиңдеги тандоолору, кыйынчылыктары, негизи эле ар бир тандоо бул сиздердин өзүңүздөрдүн жоопкерчилигиңиздер. Кандай тандоо болсо, сиздердин жашооңуздарга ошондой таасир этет деген нерсе. Анан кийин дайым эле күчтүү болуу бул сөзсүз эле башка бирөөнү дууроо же окшош болуу дегенге сөз эмес экен. Баарыңыздарга рахмат. Бүгүн сиздер менен мен Медина Самидин болдум. Биздин кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө бизден алыстабаңыздар.